7 канал эфирин кабар маалымат программасы менен улантат. Студияда Селяхмат, саламатсызбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Астанага барат. Камчыбек Ташиев мурдагы машина куруу заводуна барды. Илон Маск Дональд Трамптын администрациясындагы кызматын токтотту. Президент Садыр Жапаров 30 майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин чакыруусу менен Борбор Азия Италия биринчи саммитине катышуу үчүн иш сапары менен Астана шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Саммиттин темасы жалпы горизонттор глобалдык туруктуулук үчүн Борбор Азия менен Италиянын диалогу деп аталат. Саммит Борбор Азия өлкөлөрү менен Италиянын кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу максатын көздөйт. Саммитке Борбор Азиянын мамлекет башчылары ошондой Италиянын министрлер кеңешинин төрайымынын катышуусу күтүлүүдө деп белгиледи Сагынбек Абдумуталип. Президент Садыр Жапаров 28 майда Бириккен Улуттар уюмуна караштуу бир катар чет мамлекеттердин туруктуу өкүлдөрүн кабыл алды. Президент климаттын өзгөрүшүнө өзгөчө көңүл буруп, аларды айлана чөйрөгө гана эмес, глобалдык коопсуздукка да коркунуч деп атады. Ошондой эле ал Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекеттер менен өнөктөштүктү бекемдөөгө даярдыгын билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө туруктуу өкүлдөр Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун ишмердүүлүгүнө кошкон салымын жогору баалады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы Фрунзе атындагы машина куруучу заводко барды. Атайын кызматты маалыматына ылайык бүгүнкү күндө заводдун аймагында 200гө жакын субъект иштейт. Алардын бир бөлүгү ар кандай буюмдарды өндүрүү менен алектенет жана бир бөлүгү кампа жайлары үчүн колдонулат. УКМК төрагасынын келишине карата заводдун аймагында өндүрүлгөн продукциялардын көргөзмөсү уюштурулуп, бизнес өкүлдөрү менен жеке баарлашууга шарт түзүлдү. УКМК башчысы ошондой эле жакынкы келечекте аталган ишканалар өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүп, инфраструктураны жакшыртып, инвестицияларды тартып, өлкөнүн экономикалык бакубаттуулугун өнүктүрүүгө салым кошоруна ишенимин билдирди. Бюджеттик тармактын айрым кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 28 майда кол койгон. Ага ылайык маданият, маалымат, спорт, саламаттык сактоо, социалдык коргоо жана билим берүү тармагында эмгектенген кенже жана техникалык кызматкерлердин айлыгы 20%га көтөрүлөт. Бул айлыгы жогору кызмат орундарына тиешелүү эмес. Мындан сырткары мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген кенже тейлөөчү кызматкерлердин коэффициенти дагы 20%га чейин көтөрүлөт. Ошол эле деңгээл куралдуу күчтөрдө башка аскер түзүмдөрүнүн жалданма жана жарандык персоналы үчүн колдонулат. 1-июлдан баштап мамлекеттик кызматкер макамына ээ болбогон кээ бир категориядагы кызматкерлердин да коэффициенттери теңдештирилет. Ал эми 2026 жылы ушул категориядагы кызматкерлердин эмгек акысы 50%га чейин жогорулайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев куралдуу күчтөр күнү менен аскер кызматкерлерин куттуктады. Ал өз кайрылуусунда армиянын тарыхтагы орду, Баткен окуяларындагы эрдиктер жана бүгүнкү күндөгү ролу тууралуу белгиледи. Касмалиев куралдуу күчтөрдөн тынчтыкты сактоо, улуттук коопсуздукту камсыз кылуудагы маанисине токтолуп, ардагерлердин тажрыйбасына терең таазим этти. Ар бир тапшырма ар намыс менен аткарыларына ишенем. Кыргызстандын асманы дайыма ачык болсун, деди Адылбек Касмалиев. Кыргызстан дүйнөлүк аскердик рейтингде 145 өлкөнүн ичинен 105-орунду ээледи. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын өкүлү Саламат Райымбаев 1-районун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында соңку жылдары аскер тармагындагы системалуу реформалар жүргүзүлүп, материалдык, техникалык база бекемделип, офицерлердин кесипкөйлүгү арттырылууда. Кыргызстанда аскердик кызматташуу кеңейип, жаңы технологиялар киргизилүүдө. Бүгүн 29 майда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө 34 жыл толду. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына Болот Темировдун батыштагы өнөктөштөрү бөлгөн гранттардын эсебинен балдар кыздарды каржылап, аларга акча төлөп, жалган иликтөөлөрдү жасатып, атайын заказ менен иштетип жүргөнү аныкталганын жазды. Анын айтымында алардын ар бирине ай сайын $500 $800 чейин акы төлөп турган. Белгиленгендей, алар жабылып калган клуб сайтынын кызматкерлери. Учурда булар өздөрүнүн мыйзамсыз иш аракеттеринин жана Темировдун мыйзамсыз көрсөтмөлөрүн аткарып жүргөнүн моюндап, Темиров менен кызматташуудан баш тартты. Алар жалган билдирүүлөрдү жасап, мамлекетке каршы багытталган атайын заказдарды аткарып келишкенин айтып беришкен, деди ал. Ал ошондой эле бул фактылар массалык маалымат каражаттарынын жана гранттык ишмердүүлүккө жамынып өлкөнүн ички иштерине кийлигишкенин тастыктаарын белгиледи.
Эне жана баланы коргоо борборунда 13 жаштагы балага бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жасалды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык операция өнөкөт гломерулонефриттин 5-стадиясы менен ооруган 13 жаштагы балага жасалган. Ал 2024-жылдан бери диализге муктаж болуп келген. Донор 49 жаштагы атасы болгон. Анын бөйрөгү лапароскопиялык нефректомия ыкмасы менен алынган. Инвазивдүү ыкма кан жоготун азайтып, бейтаптын тезирээк калыбына келишине шарт түзөт. Учурда бала өзүн жакшы сезип, реабилитациядан өтүп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги бул окуяны педиатриялык трансплантология тармагындагы маанилүү жетишкендик катары баалады. Министрликтин маалыматына ылайык, бөйрөк алмаштыруу узак мөөнөттүү перспективада диализге салыштырмалуу үнөмдүү. Диализге жылына 936 000 сом сарпталса, операция 250 000 сомдун тегерегинде турат. Импорттолгон бакча өсүмдүктөрүнүн сапатын көзөмөлдөө чаралары күчөтүлдү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирет. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти карантиндик зыяндуу организмдерди аныктоо, ошондой эле нитраттардын жана пестицидтердин калдыктарын текшерүү боюнча лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Көзөмөл күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Кыргызстандын аймагына кирген ар бир партия лабораториялык текшерүүдөн өткөндөн кийин гана продукцияны киргизүүгө уруксат берилет. Коопсуздук талаптарына жооп бербеген продукцияны өлкөгө киргизүүгө жана сатууга тыюу салынат. Өзгөн районунда күрүчтү кайра иштетүүчү, таңгактоочу логистикалык борбор курулат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдиргендей, өзгөн күрүчүн экспортко чыгаруу үчүн касса 1000 долбоорунун алкагында 6 миллион 800 000 сом акча каражаты бөлүнүп, акыркы үлгүдөгү экспортко чыгууга керектүү заманбап жабдууларды алынган. Мындан сырткары агробизнестин атандаштыкка жөндөмдүүлүк борбору тарабынан аткарылып жаткан өзгөн күрүчүнө 100 миллион сом акча каражаты 1,5% менен өзгөн күрүчүн өнүктүрүү максатында керектүү трактор, комбайн, экскаватор, хово, портер, дары чачуучу дрон алынат. Натыйжада дыйкан фермерлер үчүн күрүч айдап себүү, ооруп алууда жыйнаган түшүмүн экспортко чыгарууда мыкты шарттар түзүлөрү айтылды. Кыргызстанда авиация тарыхында биринчи жолу 46 000ден ашык каттам тейленди. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун маалымат жыйынында айтылды. Былтыр эл аралык аэропорттор курулуп, быйыл масштабдуу реконструкциялоо иштери жүрүп, бир катар жаңы техникалар алынды. Алдыда жаңы учактар алынып, авиациялык музей курулуп, учактан ресторан жасалары белгилүү болду. Кеңири маалымат кесиптешим Зымрат Эркинбекованын материалында. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому 2024-жылдын жыйынтыгын чыгарып, 2025-жылга карата пландар менен бөлүшүп, журналисттерге маалымат жыйын уюштурду. Жыйындын алкагында аталган башкармалыктын төрагасы Манасбек Самидиновдун айтымы боюнча, Кыргызстан аэропортторунун карамагында иштеп жаткан 11 аэропорт бар. Анын 5-и эл аралык, 6-сы ички аймактык. Самидинов өкмөт тарабынан авиация тармагына жакшы көңүл бөлүнүп жатканын айтып, өткөн жылга жетишкендик катары төмөнкүлөрдү белгиледи. 2 рейс жумасына и азыр жана Тезжет деген авиакомпаниялар алдагы Тезжет авиакомпаниясы алдагы 2 рейс коет, ошондо 4 рейс болот азыр. Каракол, Талас жана Нарында жаңы аэропорттордун курулушу, аны менен катар Ысык көл эл аралык аэропортунун жаңы терминалын куруу улантылууда. Казарман жана Гербен аэропорттору жаңыланды. Өткөн жылдын декабрь айына чейин 100 000ге жакын жүргүнчү ташыган Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы түзүлдү. Бир катар жаңы каттамдар ачылды. Кыргызстандын авиация тарыхында биринчи жолу 46 000ден ашык каттам тейленип, 6 миллиондон ашык жүргүнчү тейленди. Жыйында Манасбек Самидинов Кыргызстан аэропорту Евросоюздун кара тизмесинен качан чыгаарын айтты. Калмын биз 2 аудитин өттүк. Бул биринчи аудит безопасность полетов деп коет. Экинчи аудит биз авиационная безопасность деп коет. Ошону биз жакшы өттүк. Евросоюздун кара тизмесинен чыгуу маселеси бизде жарандык авиация агенттиги иштеп атат. Эмки жылы май айында уже Евросоюз өзүнүн заключениясын чыгарат. Учурда Манас аэропортунун учуп конуу тилкесинде реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Ал эми 2025-жылы ушундай эле иштер Ош эл аралык аэропортунда жүрөт. Аэропорттун ишин жакшыртуу үчүн 30 данадан ашык жаңы техникалар алынган. Бул техникага да, адамдын жүрүшүнө дагы, анан
учуу кonu тилкесинин тазалыгында ушулар толук бойдон. Булар өтө эски техникалар болчу. Бунун бардыгы колго жүктөлүп, кол менен чачылып, же тракторлор менен чачылган техникалар болчу. Азыр мына өзү бул автоматташтырылган техникалар. Бул техника өзү самолетторду түртүп киргизип турат. Бул 100 тоннадан өдө эң чоң самолетторго чейин арналган. Бул деген 100 тоннага чейинки самолетторду эч кандай бир мындай аспаптары жок эле, өзү кымчып самолетторду ордунан жылдырганга. Булар жаңы келди. Ош аэропорту менен Манас аэропортунда азыр ушундай техникалар камсыздалган. Алдыда жарактан чыгып калган эски учактар коюлган авиамузей ачылат. Мындан тышкары Ысык көлдө пансионат курулуп, анда учак ресторанга ылайыкталып салынат. Учурда аймактардагы аэропорттордогу курулуш иштери аяктап, алдыңкы айларда ишке толук берилет. Ошондой эле заманбап учактар сатылып алынары белгилүү болду. Ал эми ички каттамдар үчүн билет баасы 3600 сомдон өйдө. Башкармалыктын төрагасы мурдагы бааларга салыштырмалуу баалар минималдуу экенин айтты. Бүгүн Бишкекте санариптик технологияларды жана жасалма интеллекти өнүктүрүүгө багытталган эл аралык KIT форум өттү. Ага 20дан ашык өлкөнүн IT компанияларынын өкүлдөрү келди. Жогорку технологиялар паркынын директору Азиз Абакиров билдиргендей, бул жылы форумда жасалма интеллектке байланыштуу маселелер кызуу талкууланды. Бул жолу KIT форуму 3000дей катышуучуну чогултту. Форум алдыңкы университеттерде IT компанияларды жана стартаптарды бириктирген экспо көргөзмөсүн камтыйт. Уюштуруучулар форумдун катышуучуларынын саны жыл сайын өсүп жатканын белгилейт. Форумдун жүрүшүндө Alchemist аталышындагы кыргызстандык AI стартапы катышуучулардын өзгөчө көңүл чордонунда болуп, $1 миллион ашык инвестиция тартууга жетишти. Бишкек шаары түрк дүйнөсүнүн санариптик борбору деп аталды. Бул тууралуу санариптик өнүгүү жана инновациялык технологиялар министри Азамат Жамангулов KIT форумунда билдирди. Форумдун быйыл түрк мамлекеттер уюмунун демилгеси менен өтүп жаткандыгын белгилеген министр, биз бордош мамлекеттердин өкүлдөрүн, анын ичинде түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысынын орун басары Мирвохет Азимовду тосуп алганыбызга абдан кубанычтабыз. Анын бул иш-чарага катышуусу түрк дүйнөсү үчүн санариптик маселелердин канчалык маанилүү экенин далилдейт, деди министрдин айтымында. Быйыл Бишкек шаары расмий түрдө түрк мамлекеттер уюмунун санариптик борбору деп аталды. Министр белгилегендей, Кыргызстан бул жаатта өсүп жаткан потенциалын көргөзүп, жасалма интеллектти киргизүүгө даярдык боюнча дүйнөлүк рейтингде 174 өлкөнүн ичинен 99-орунду ээледи. Ошондой эле социалдык жактан маанилүү изилдөөлөр үчүн маалыматтарды колдонуу долбоорлору сыяктуу жарандык технологияларды жана өкмөттүк эмес демилгелерди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Ар бир мамлекеттик кызматты санариптештирүү менен кибер коопсуздуктун алдын алуу заман талабы. Бул тууралуу бүгүн Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өткөн хакатон иш-чарасында айтылды. Белгилей кетсек, ага 10 команда катышып, ар бири мамлекеттик кызматтарды жакшыртуу, санариптештирүү боюнча инструменттерди сунуштады. Ошондой эле жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кененирээк кесиптешим Дастан Жолдошов кеп салат. В нашем университете сегодня мы проводим очередной хакатон по теме цифровизации государственных услуг. Мамлекеттик кызматтарды санариптештирип, кибер коопсуздуктун алдын алуу учурдун талабы. Бүгүн Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде хакатон болуп өттү. Иш-чарада кандай учурларда мамлекеттик кызматтардагы тейлөөнүн сапатын жакшыртуу жана IT тармагын өнүктүрүү боюнча бир топ ой-пикирлер айтылды. Санариптик трансформациялоо бул биздин жарандарга көрсөткөн кызматтын эффективдүүлүгүн, анын сапатын күчөтүү жаатында алып барган иш болуп эсептелинет. Ошол себептен биздин агенттик буга абдан кызыктар. Бул жерде өтүп аткан жаш муун, баягы акыл жаштан дегендей, биздин жаш муундар өз ара атаандашып, ошол кантип биздин көрсөтүп жаткан мамлекеттик кызматтарды, муниципалдык кызматтарды кантип жакшырта алабыз, кантип санариптик инструменттерди колдоно алабыз дегендерге өздөрүнүн сунуштарын киргизет. Бул абдан жакшы, себеби дегенде ушундай хакатондордун негизинде, ушундай хакатондордун жыйынтыгында биз деген кандайдыр бир мамлекеттик кызматты өтө жакшы санариптик инструмент менен жакшыртып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Иш-чарага эл аралык агенттиктердин өкүлдөрүнөн тарта мамлекеттик кызматтардын атайын адистери чакырылган. Алардын ар бири атайын даярдаган презентацияларын көрсөтүп, мамлекеттик кызматтардын жарандарга көрсөткөн кызматын санариптештирүү менен анын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча диалог курушту. Бүгүн биздин университетте хакатон өтүп жатат. Жалпы тема бул биздин мамлекеттик кызмат боюнча кандай санариптик чечимдерди сунушталабыз, ошол боюнча биздин студенттер, ар кандай университеттерден чогулган студенттер ушундай хакатонго катышып жатышат. Жалпы ошол хакатондо эксперттер катышып жатат, ар кандай өлкөлөрдөн. Алар өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, кайсы мисалы моменттерге, аспекттерге көңүл буруш керек, кайсы жерге мисалы кибер коопсуздук боюнча кандай көйгөйлөр бар, жөнөкөй жарандарга ошол санарип кызматтарды кантип жеңилдетүү боюнча ошондой сунуштар жана ой пикирлер айтып жатат. Белгилей кетсек, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өткөн хакатонго IT тармагы менен алектенген 10 команда катышкан. Жыйынтыгында башкалардан өзгөчөлөнүп, мыкты программаларды түзгөн жеңүүчүлөргө акчалай байгелер тапшырылды. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7 канал. Ушундай маалымат менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер 7 каналда кабар маалымат программасын көрдүңүздөр. Студияда мен Асель Ахмат жана кесиптешим режиссердик пультта Жумабек Ногоев болду. 7 каналдан эч кайда алыстабаңыз.